Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alamlardan жаратуучусу болгон Аллаху Субханаху ва Таалага чексиз мактоолорубузду, шүгүрлөрүбүздү айтуу менен бирге эки дүйнөнүн бактылуулугун алып келген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга саламдарыбызды жана салаваттарыбызды жолдойбуз. Жалпы элибиздеги момун мусулмандардын кармап жаткан орозолору кабыл болсун. Жана акыркы 10 күндүктөргө жеткирген Аллаху Субханаху ва Таалага өтө көп биздин пенделик шүгүрлөрүбүз болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам кимде-ким Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө жетсе, демек ал күндөрдү кадырын билсин, аны ибадаттарында бекем белин байласын, жана ал күндөрдүн сообуну жалгыз жараткан Аллах Тааладан үмүт кылган абалда өткөрсүн деп сизи биздерге табийин кылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам Айша энебизге мына ушундай акыркы 10 күндүктөрдүн өтө кадыры улуу жана бийик экендигин уктуруп: Айша, бул күндөрдө уктоочу, капилет болуу күндөрү артта калды. Эми мына ушул күндөрдө белиңди бекем байлагын. Бул күндөрдүн жаратуучунун астында кадыры аябай бийик деп, мына ушундай Рамазан айынын акыркы 10 күндүктөрдөгү соопторго жетүүдөн жана Аллаху Субханаху ва Тааланын рахматына, анын даражаттарын табууда, анын соопторун табууда бекем болууга таргип кылып, мына ушулга үндөгөн. Демек, урматтуу бир тууганым, бул орозонун эң бир акыркы 10 күндүгү, көктөгү айдын дагы уламдан улам кичинери барып, аалам менен кош айтышып, бул айдын чыгып бара жаткандыгы албетте кубануу менен бирге кайгырууну дагы алып келет. Себеби ушундай бир боорукерликтин, ырайымдын айы болгон ай сизи биздерди акырындык менен таштап, кыямат күнүнө чейин келбеген бул ай, мына ушул жалпы адамзаттын баласына күбө болуп, бул айда кимдер бир жакшы амалдар жасап алды, кимдер бир соопторго ээ болду, кимдер бир жакшына салих амалдарды аябай көп жасады, мына ушуларга күбө болуп, бул күндөр дагы аябай аз калды. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул кадыр түндө кандай бир өткөрүүнүн тартиптерин, эрежелерин өзүнүн сахабилерине, жакындарына осуят кылып калтырган. Себеби бул күндө Рамазандын эң бир улуу күндөрү болгон кадыр түнү жашырылган. Демек, Расулулла алейхиссалату вассаламдын улуу хадистеринде кадыр түндү акыркы 10 күндүктөрдүн так күндөрүнөн издегиле деп мына ушундай улуу хадистерин айткан. Бул так күндөрү 20-сынан 21-ине өтөр түнү, 22-синен 23-үнө, 24-үнөн 25-ине, 26-сынан 27-нчи түнгө өтөр кечелеринде бейдар болуп, уйкусунан жазып, түндөрү мына ушундай өтүүгө буйруган. Демек, биз жараткандын чексиз бир ырайымына жетүү үчүн мына ушундай күндөрдө түндөрдү бейдар, уйкусуздук менен же бир аз эс алып, көбүрөөк ибадатка байланып, мына ушундай өтүүнү буйруган. Айша разияллаху анха энебиз: Я Расулаллах, мен ошол кадыр түндөрдү күтсөм, акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө, так түндөрүндө жаратканга ибадат кылсам, кайсыл сөздү, кайсыл дуаны мен көп айтайын деп сурады. Мына ушунда Пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша разияллаху анха энебизге өмүрлүк жарына, жубайына ушул дуаны көп айтууну буйурду. Бул дуа
Allahumma innaka afuvun kerim tuhibbul afwa fa'fu anna деген дуаны үйрөттү. Бул дуаны ар бир улут өзүнүн тилинде, кыргыз тилинде, өзбек тилинде, өзүнүн тилинде айтса, мунун айырмасы жок. Мааниси төмөндөгүчө: Аллахумма, о жараткан Аллахым, сен кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсүсүң, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң, мени кечире көр деген маани. Демек ошол кадыр түнүн тосуп жатып, ар бир момун мусулман ушул дуаны көп айтып: Аллахумма иннака афувун керим тухиббул афва фафу анна, сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң, кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсүсүң, кечиргенди сен сүйөсүң деп дуа кылуу бул жакшы. Анда түз байланыш бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен деген өзүмдүн өзү Кудайга ишенем, Алла Таалага ишенем. Мен өзүмдү орозо кылмак атам. Алла кабыл кылсын. Мен 2-класска дейин элекмин. Бирок мен деген сизден сурайын деген, менин апам дагы балам да намаз окуйт. Бирок мен ошону оку дейт да меничи. Бирок өзүм кыйналам да, битим барбайт атам. Мен өзүм Кудайга ишенем. Сурооңуз түшүнөрүлүү. Эжеке, орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Аябай жакшы. Сурооңузду түшүндүк. Эми орозо кармап жатсаңыз, бул дагы дин рүкүндөрүнөн, ислам динибиздин бир өзүнчө бир рүкүнү. Бул аябай жакшы иш. Демек, ислам дининде жаратканга иман келтирүү, орозо тутуу, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу деген өзүнүн бир рүкүндөрү бар. Ошонун бир рүкүндү аткарып жатыпсыз. Эми сиздин үнүңүздөн байкашыбызча, урматтуу эжеке, сиз Кудай кааласа ошол уулуңуз жакшы көрүп, сизге бир жакшылыкты каалап, намаз окуң деп айтып жатса, демек ага аракет жасаңыз. Орозо туткандан кийин Кудай Таала жүрөгүңүздү кең ачат. Жүрөгүңүздү жайбаракат кылат. Кудай кааласа намаз окуйсуз. Анда дүйнөдө таппаган рахатты табасыз. Өзүңүзгө, жан дүйнөңүзгө бир рахат аласыз. Өзүңүздөгү бир жүк, оорлук, сар сананы баарыны Кудайым Таала кеткирет иншалла. Себеби бул намаз ар бир момун мусулмандын көзүнүн кубанычы, дилинин рахаты. Аны менен башыңыздан өткөн кайкы, капаны унутасыз. Жумушуңузда, үйүңүздө, күндөлүк жашооңузда болгон кайгы капанан арылып, жеңил болушуңузга бул өтө чоң өбөлгө. Демек уулуңуз аябай жакшы нерсени сизге каалап жатат, ыроолоп жатат. Демек аракет кылыңыз, сураңыз. Рамазан айынын берекетинен Кудайым Таала дилиңизге салып, башыңыз сежде көрүп, мына ушундай болуп калса, албетте бир кубанычтуу абалда болушуңузда бизде күмөн жок. Аллах Таала орозоңузду кабыл кылсын, үй бүлөңүзгө бакыт, тынчылык берсин. Кийинки сурооду кабыл алабыз анда. Алло. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, таксы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Сизден бир суроо берейин дедим эле. Макул, иншалла бериңиз. Боюнда бар аял чачын кырса болобу, таксы? Рахмат иним. Алла разы болсун. Эми чачын кыркуу деги эле биздин салтта, биздин наркта бир аз дурус болбойт. Анан кээ бир себептер менен кош бойлуу аялдарда бир аз организминин алсыздоосу болот, чачынын суюлуусу болот. Ушуга байланыштуу чачын кыскартса болот. Ал эми чачы дини шариятыбызда аял кишинин зыйнаты жана көркү болуп эсептелинет. Ал кыска болобу, узун болобу, аял кишинин авраты болот, көркү болот. Демек, ал чачты абайлап этиятташ керек. Аны махрам эмес кишилерге көрсөтпөш керек. Аны жараткан тарабынан берилген аял затынын кооздугу катары
өтө баалуу бир неематы катарында баалап аздектеп өзгөчө чоочун көздөрдөн сактоого Кудай Таала буйруйт. Демек Кудай Таала чач берген болсо аны аздектесин, Кудай Таалага кооздук, сулуулук катары берген, ошол нерсени кадырлап барктаса. Анан себеби болуп, суюлуп, түшүү бараткан болсо, анда динибиз уруксат берет. Урматтуу бир туугандар, анда биз баяндарыбызды улантабыз. Кадыр түнү демек Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн дуаларында Аллахумма баллигна Рамазан, Аллахым биздерди Рамазанга жеткиргин деп мына ушундай суранчы эле. Анда кийинки суроо бар экен, биз суроону кабыл алсак. Ассаламу алейкум, тақсир. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен дегенмен эртең менен кечинде Кур'ан, дуа окуу, зикир чалам. Бирок намаз окуйм. Иншалла ниетим бар намазга. Алла кабыл кылсын. Кандай кабыл болот? Рахмат. Алла кабыл кылсын. Экинчи суроом. Макул. Мен тамак жасап, озаш мечитке тамак алып барды. Озаш дайындап, кандай кабыл алышат, таза, халал деп ошону ойлоп атам. Рахмат. Алла кабыл кылсын. Аябай жакшы. Бул ороза айы ошондой берешендиктин, жакшылыктын, кечиримдин айы. Биринчи сурооңузга жооп берип өтсөк, эрте менен кечте зикир чалып, Кур'ан окуйт экенсиз, бул аябай жакшы. Пайгамбарлардын сүннөтү, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сизи биздерге калтырган осуятын аткарат экенсиз. Букратан ва асила дейт. Пайгамбар алейхиссалам ошол күн батаарда, эрте заарда зикир кылгыла дейт. Анда дилиңер аарууланып, көңүлүңөр тазарат, жүзүңөр нурданат деп айтылат. Эми ушул жакшы үйрөнгөн адатыңызды калдырбаңыз. Өзүнөн өзү эле Кудай кааласа сиз намазга барып калганыңызды билбей каласыз. Ушул нерсени таштабаңыз. Албетте бунун артында жакшылыктар бар. Намазга дагы чамдаңыз, иншалла аз калыптыр. Бул эрте кечтеги зикирлерде аябай көп берекеттер бар. Иншалла намазыңызды дагы окуйсуз. Биз дагы ушуну сунуштайбыз. Себеби намаз дагы бул өзүнчө эң сонун зикир. Бир устаздар айтат, мисалы үчүн бир фильм көрсө, көркөм фильм көрсө, ал 60 минутта, 1 саатта бүтүп калар. Футбол көрсө деле ушуну тегерегинде бүтүп калар. Балким башка бир нерсе менен алектенсе ал дагы бүтөт. Бирок намаздын убактысы 5 гана мүнөт, 10 гана мүнөт, ушуга көңүл бурса демек дени соо, көңүлү жарык, жүзү нурлуу болуп, көптөгөн бир кыйынчылыктардан Аллах Таала жеңилдетет. Андан кийинки сурооңуз, бул орозодо мечиттерге тамак жасап барып, ооз ачтырсаңыз, же бир орозодарга бир суусундук сунсаңыз, бул өтө чоң сооп. Буга шашылыш керек, санактуу күндөр калды. Бизде санактуу гана күндөрдө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул эң жакшы. Себеби Пайгамбар алейхиссалату вассалам элдердин ортосундагы достук, бул ифшаиссалам, итаамут таам дейт. Сиз таныган, таныбаган адамга ачык жүздүүлүк менен саламдашып жүрүңүз, салам алейк кылып жүрүңүз, жана колуңуздан келсе тамак сунуп, бирге бир тамак таркатып, мына ушундай тамакка чакырып, дасторконуңузга чакырып, конокко чакырып, чакырылган конокко барып жүрүү, бул элдердин достугун, кошуналардын достугун, үй бүлөлөрдүн биримдигин бекемдеген Расулулла алейхиссалату вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет. Кудай Таала ниеттериңизге жеткирсин жана кабыл кылсын иншалла. Демек, урматтуу бир туугандар, ушундай бир улуу айлардын, улгайган күндөрдүн өзүндө жашоо канчалар берекеттүү. Шаарыбызда мына тынчылык, аманчылык, кадыр түндүн бир белгилери көрүнгөнсүп, бейпилдик, адамдарда бир ынтымактуулуктун жел аргысы жүрүп турганын баарыбыз сезип турабыз. Бул күндөр уланса экен деп ниет кылабыз, бирок айяман ма'дудат, бул санактуу күндөр дегенден кийин бунун дагы өзүнчө бир мөөнөтү бар. Анда кийинки бир суроону кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атам кайтыш болгону 26 жыл болду.
Алла рахмат кылсын, ырайымын алсын. Мен мүрдесіне барған емесмін. Бирок менин бир тууганым барып келип айтат, үстүндө мүрдөнүн үстүндө чокусунда чоң өрүк өсүп калыптыр. Ошону кыйып салсакпы же эмне кылсак деп сизден сурайм дедим. Рахмат. Атамдын үстүнө ордук кылып атабы. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Бир туугандын топурагы алтын деп ушуну айтат. Демек, бир тууганыбызга жакын болуп кайгырабыз. Эми Кудайым Таала акыретін бери бейишинен кылсын. Анын мүрзөсүнүн үстүнө дарак чыгып өсүп калган болсо, демек ал даракка тийбегениңиз абзел. Анын эч бир оордугу жок. Оордук кылбайт. Биздин дини шарият айтат, кабырдын үстүнө чыккан кичинекей бир чөптүн дагы ошол кабырга салават айтып турат. Ошонун жашылдыгынан, ошонун өсүп тургандыгынан жалбырагы салават айтып, бүчүрлөр салават айтып, ошонун соогу дагы тийип турат. Демек, ошол кабырдын үстүнө түшкөн жамгырдын тамчысы, кардын учкуну, ошолордун баарынан сооп бар. Кабырда өскөн чөптөр дагы Расулулла алейхиссалату вассаламдын хадистеринин негизинде салават айтат. Демек, ага кыйбастан балким аны өскөнгө өбөлгө түзүп, суу куюп, мына ушундай кылып турсаңыздар, анын салаваттары айтып турганы ошол өткөн агаңызга сооптору тийип турат. Тилекке каршы биздин мусулман жерлеринде дагы таштар коюлуп, мына ушундай салаваттардан тоскон кездер учуралат. Демек, ал өзүнчө чыгып калган даракты кыйбаңыздар, балким суу куюп, мына ушундай кылып турсаңыздар, анын салаваты, айткан салаваттарынын соогу тийип турат. Себеби Расулулла алейхиссалату вассалам дагы курма дарагын сындырып, ошол чыбыктын нымы кеткенге чейин, ошол кабырдын ээлерине бир Алланын кечирими болуп турса экен деп тилек кылгандыгы жөнүндөгү хадистер бар. Анда биз маегибизди улайбыз. Демек, урматтуу бир туугандар, ушундай санактуу бир улгайган улуу күндөрдө биз жакшылыктарга чамдап, Расулулла алейхиссалату вассалам жакшылыктын бир сыдырым жели, жакшылыктын бир жел аргысы болгонундай кечиримдүүлүккө, боорукерликке, ырашкерликке, жашоодо жылмайып, жакшылыктан үмүт күтүп жашоого бел байлап, жан үрөп аракет кылууга үйрөнө турган санактуу гана күндөр, мезгилдер калды. Бул күндүн дагы чайын ичип, кечиресиздер, түз байланыш бар экен, кабыл алабыз. Алло. Сизди угуп жатабыз. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен сизге бир savol bilan qayrilyapman da. Beriңiz, угуп жатабыз. Şu Ramazan oyida mana tarat olsak, og'izda g'arg'ara qilganga bo'lmaydi, deyapti. Shuni qanday biz qabul qilsak bo'ladi? Rahmat. Rahmat эже. Орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушундай бир сарсана болуп, кандай болот экен деп, бул икластын белгиси. Алла разы болсун эже сизден. Демек, орозодо даарат алып жатканда оозга суу алып гаргара кылуу сүннөт амалдары. Ошону аябай этият кылып, бир аз гана оозуңузду ылдый кылып, оозуңузга суу аласыз. Ушул сүннөттөрү аткарылган болот. Ушуну менен сиздин дааратыңыз толук. Анан оозга суу кетирип жутуп ийбесеңиз болду. Баягы асманды карап, өтө каргара кылганда суу кетип калыш коркунучу бар. Бирок оозуңузга суу алып, ушундай эле чайкап койсоңуз, ошол сүннөт мустахаптары менен толук бир даарат алгандын белгиси. Кудайым Таала ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын, кайрадан Рамазандарга үй бүлөңүз менен жетишти насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Анда биз аяттардын уландысын улайбыз. Аллаху субханаху ва таала Кадыр сүрөсүндө хайрун мин альфи шахр,
1000 айдан жакшы болгон түндү жашырып койгондугун айтат. Демек, ал 1000 айды эсептесек, 83-85 жылга жакын bir вакыт болот. Bir кылымга тете вакыт. Ушунчалык көп кайсы bir адам ушул кадыр түндү таап калса, ушунчалык bir көп ибадат кылганын соогун алып, ошол түндө Жебреил периште жалпы периштелер менен түшүп, таң атканга чейин элдер менен бирге үйлөрүндө кадыр түн төскөн элдер менен мечиттерде кыямул лайл кылып уктабастан өткөргөн түндөрү чогуу болуштугу айтылат. Жана келер жылга чейин адамдардын тагдыры бүтүлүп, ким канча жашайт, ким кандай уул перзент көрөбү, кыз перзент көрөбү, тагдырында эмне болот, ошол жазылмыштар жазыла турган түн бул кадыр түн. Кадыры улуу болгон түндө Кур'ан назыл болгон түн. Демек, урматтуу бир тууган момун мусулман замандаштар, бул түндө күндөгүдөй адаттагы түндөрдө өтүп кетсе, бул ата канат арман болуп калбаштык үчүн ошол күндөрү демек биз бир аз бейдар болуп, уйкудан чанып, мына ушундай бел байлоого тийишпиз. Биздин дагы урматтуу момун мусулман бир туугандар, убактыбыз аякта баратат. Ушундай улуу күндөргө жеткиргениге ар бир кубануу менен, сүйүнүү менен, ушул күндү көргөзгөн Раббибизге жалынып, жалбарып, шүгүрлөр айтуу менен мына орозолорубузду уланталы. Ооз ачарга дагы аз мүнөттөр калды. Кудайым Таала зикирлерди чалып, дуаларды кылып, жакындарыбыз менен дасторкон үстүндө ооз ачар ифтарликтерде болсок, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, ата-энелерибизге, ооруканада ооруган замандаштарыбызга баарына дуа кылууну унутпай, ушундай берекелүү көз ирмемдерди баркына жетип, орозо кармоонун баарыбызга Кудайым насип кылсын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.